адал маселесин мен ушу айтам тамак аш аркылуу баштасак деп айтам да. Мейли мисалы үчүн экономикабызды толугу мен адал дей албайбыз, туурабы? Экономика адалдан бир аз алысыраак биздики. Ал Кудайга шүгүр эле алыс дейм толугу. Демек жоктен тамак аштан баштасак дейбиз да. Буну этти гана адал деп атабыз. Калган тамак ашта мисалы үчүн буга көңүл деле бурулган жок да. Бүгүнкү күндө ун. Муну айтсаң таң калып атат, унда кандай арам болсун деп. Унда толтура. Бүгүнкү сүт, бүгүнкү койчу азык түлүктүн дээрлик баарында бүгүн алкоголь тапса болот. Бүгүн жанагы курт кумурскадан алган боекторду тапса болот. Бүгүн жанагы чочкодон алынган желатиндерди тапса болот. Же жок дегенде ток менен өтүрүлгөн малдан алынган жанагы өндүрүмдөрдү тапса болот да. Эми ушул агай биздин светтик стандарттарда уруксат берилген. Жанагы тамак аш коопсуздугу буга уруксат берет. Себеби биздин стандарттар адал арамды мамлекеттик деңгээлде таналбайт. Бирок элибиз мусулман. Мына ушул стандарттар, бүгүнкү адал стандарттары, булар жанагы ыктыярдуу стандарттар. Ушуну мүмкүнчүлүгү барбы? Сөзсүз стандарт кылып которууга. Эмне керек мун үчүн дагы? Сиз жана саясий эрктериңиз, андан башка дагы эмне керек? Элден балким бир нерсе керектир. Бүгүнкү күнү негизи эле стандарттардын баары бул ыктыярдуу, добровольный деп коебуз. Сиз айтып аткан нерселердин баары бул тех регламент менен. Ар бир өсүмдүктүн, малдын жана адамдын коопсуздугунун баарын ошо тех регламент тескейт да. Ошо регламенттер менен биз ордуна коюп коюшубуз керек. Биздин өкмөттөгүлөр парламент начар иштегендиктен ошондой регламенттердин көпчүлүгү кабыл алынбай атат да. Мына бажы биримдигине кирип атканда да кабыл алынбай калды. Сиз экөөбүз айтып аткан ушул халал стандарттарын өзүнө камтыган нерселердин баары дагы таптакыр даже иштелип, ишке дагы ашпай атат да. Бул эң биринчи эле азыр биз өкмөттүн өзүнүн ордун табышыбыз керек болуп атат. Мына агай айтып кеткендей дагы ошо адал стандарттары менен жашабагандыктан, ошолордун ыкмаларын турмушка ашырбагандыктан балким бизге премьер токтобой атат. Президенттер качып кетип калып атат. Мунуга дагы бир жакшыраак көңүл буруп коюш керек да. Бирок ушунун баарын ордуна кое турган өкмөттөн башка эч ким жок. Бизге 25 жылдан бери сырттан келген саясатчылар, эми бул Вашингтондон, Европадан келгендер, алар эми ислам дининде болбосо керек деп ойлойм. Бизге айтып келишкен. Өкмөт деген түнкү эле кароолчу болуш керек, калганын баарын рынок тескейт өзү эле. Мына силерде мусулман көп экен, ошо мусулмандар тамак ашты албай койсо, адал эмес экен деп. Анда өкмөт өзү, анан бизнесмендер ошону адал кылып чыгара баштайт дейт. Мажбур болот. Мажбур болушат. Эгерде товарлар өтпөй койсо, ошо аң сезимге жеткенден кийин анан өкмөт ушундай регламенттерди эл талап кылгандан кийин иштеп киргизиш керек дейт. Ошондуктан бизде эки жолу болуш керек го деп атам. Биринчиден мына бизде ушу ислам динине барган кишилердин баары ниетин коюп, адал эмес экен тактап, аныктап сатып алып аткан буюмдары дагы ушу адал жакка көбүрөөк басым жасап, ошол жактан спрос кылса, анан өкмөттөн талап кылышса, адал менен арамдын ортосундагы айырмаларын биздин молдокелер жакшыраак түшүндүрүп берсе, аалымдар дагы түшүндүрсө да, өкмөт жакта дагы кысым кылмайынча, анан элде талап кылмайынча, бул суроо талап жөн эле кыргызчанын жакшы сөзү бар, жөн эле жүрө беречидей болуп калды да.